Кыргызстан менен Сауд өнүктүрүү фондунун ортосундагы Кыргызстандагы турак жайды каржылоо долбоору боюнча кредиттик макулдашуунун алкагында мамлекеттик ипотекалык компания менен Сауд Аравия ортосунда консультациялык кызматтарды көрсөтүү боюнча келишимге кол коюлду. Консалтингдик кызматтарга Бишкек шаары, Маликов 91 дарегинде курулуп жаткан Мурас турак жай комплексинин курулушунун 3 этабынын долбооруна экспертиза жүргүзүү кирет. Аталган объектте курулуштун 3 этабында жалпы аянты 172.206 метр квадрат болгон 24 кабаттуу 17 үйдү куруу пландаштырылууда. Долбоор боюнча жалпысынан 2256 батир курулат. Сауд өнүктүрүү фонду насыялык макулдашууга ылайык $100 миллион өлчөмүндө турак жайды каржылоо долбоорун ишке ашырууга 25 жылдык мөөнөткө 5 жылдык жеңилдетилген мөөнөт менен насыя берет. Турак жай Менин үйүм 2021-2026 программасынын катышуучулары үчүн курулат жана сатып алуу үчүн ижарага алуу механизми боюнча социалдык ипотека, жеңилдетилген ипотека жана жергиликтүү ипотека багыттар боюнча берилет.